Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Манүлү Маек. Бүгүн бизде конокто Күрөш Федерациясынын биринчи вице-президенти Канат Бегалиев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Канат мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына бүгүн биз студияга белгилүү спортчуларды, саясатчыларды, белгилүү инсандарды чакырып алып, ишкерлерди чакырып, 2018 жыл эмне менен эстеринде калгандыгы жөнүндө кайрылып жатабыз. Мына сиз февраль айынан баштап күрөш боюнча федерациянын биринчи вице-президенти катары ишиңизди улап баштап келе жатасыз. Ушул 2018 жыл сиздин оюңузда эмне, кандай жакшы нерселер калды? Саламатсызбы, саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, кыргыз элим. 2018 жыл февраль айынан баштап иштеп келатам. Чындыгында жакшы жылдардын бири болду. United Wrestling деп коет бизде. Бая футболдо FIFA деген сыяктуу. United Wrestlingден общий жалпы күрөш 73 медаль алды. Бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Ишти аракет кылып, иш жүзүнө ийгиликтүү жыл болду деп айтсам жаңылышпайм. Жалпы жыйынтыгынан ушул ийгиликтер бул 2018 жылды коштоду. Бизде кыргыз элинде бүгүн ар бир адам бир тепишке өйдө көтөрүлгөндө, жоозу жагын кызматка келгенде сөз жок, оппоненттер пайда болуп, көрө албастыктар пайда болуп, бул бизге адаттагыдай эле көрүнүш болуп баратат. Бул ушул күрөш федерациясына биринчи вице-президент болуп келгениңизде учурда сизде бир оппоненттер пайда болгон жокпу? Сөзсүз болот экен, сиз туура айттыңыз. Эми чын-чынында келгенде ошол каршы болгон адамдар да болду. Мен эми аларга кудалашып же күйөө бала болоюн деп келген жокмун. Бул жумушка мен элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылайын деп келдим. Жана ошондой эле кылган ишиме, быйылкы жылдын ошо кылган ишиме жыйынтык, орусча айтканда отчет берип коеюн дедим элиме. Миң жолу жакшы кылып, бир жолу жаман кылсаң, жаман жагын гана айтыла берет экен. Ошондуктан туура таптым, кылган эмгектеримди айтып кетейин деп чечтим. Бунун башында Шаршембек байке Абдыкеримов өзү турат. Терең ыраазычылык билдирем ага. Себеп дегенде өзүнүн чөнтөгүнө мен билгени 10дон ашык квартира берди. Балдарга мамлекеттен тышкары өзү күрөшпөсө дагы ушу күрөшкө аябай салымы чоң. Жана көптөгөн балдарга автоунаа белек кылып атат, тренерлерибизге, балдарга айлык акы, жана утуп келгенде премиялар. Анан бул спортчуларга демилге болуп жатат, Өтө чоң демилге. Эми бир гана Шаршембек байке эмес, Мелис байкебиз бар, Мелис Турганбаев жана ошондой эле Жалил Атамбаев. Көптөгөн балдар салым кылып, жардам кылып атат. Анан мындай экен да, негизи медаль болгондо 3 алтын, 10 күмүш деп айта берген, сөз менен айта берген оңой экен, бирок анын артында көптөгөн эмгек жатат. Ошол эле агайларыма, тренерлерге бардыгына ыраазычылык. Бул бир гана мен кылдым деп айта албайм, жалпы ынтымактын ортосунан чыккан көрсөткүч. Быйылкы жыл тарыхта болуп көрбөгөндөй жыл болду. Мына грек-рим жөнүндө айта кетсек, жалпы командалык эсепте Азияны уттук, жана азиялык оюндардан общий жалпы 8 медаль алдык. Ал эмес ардагерлер арасында ошол эле бизге үлгү болуп Мелис байке жана Чынарбек Изабеков, Ислам Өмүрзаков дегендерибиз, агайларыбыз, агаларыбыз дагы кур келген жок, медаль менен келди. Жаштар арасында эми жакшы жылдардын бири болду, тарыхта калчу. Сөзүңүзгө аралжы, мына сиз күрөш жөнүндө айтып жатасыз. Биз деген улуттук олимпиада комитети менен дагы абдан тыгыз иштейбиз. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы көп булар спорт тармагында. Ошонун арасында бизге келген суроолордун ичинде эмнегедир бул сизге байланыштуу суроо экен. Ушу күрөшчүлөрдүн арасында Ош жана Нарын областынан көп катышпайт. Ал жактан эмнегедир ушул спорттун ушул тармагына кызыккандар аз деген суроолорду беришти. Мунун себеби эмнеден? Бул суроо мага аябай көп келет.
Мисалы үчүн мен учурдан пайдаланып дагы бир жакшы быйылкы жылдын бир жыйынтыгын айтып коеюн. Жоламан Шаршембеков деген биздин инибиз дүйнөлүк биринчиликте чоңдор арасында экинчи орунду ээледи. Мен өзүм 2006 жылы экинчи болгондо дүйнө жүзү мойнуна алган эмес, бул кокустуктан деп айтып келген. 12 жылдан кийин быйыл кайталады. Мен баягы жоламандай болуп бардыгын таза утпасам дагы финалга чейин жеткем. Бирок бул кокустук эмес экенин кыргыз мектебинин күчтүүлүгүн быйыл билдирди. Мен ага өтө кубанычтамын. Анан кийин мен ошо тилекке каршы бара албай калдым. Бир похорондо болуп, бир байкебиз кырсыктап вице-президент болчу Талас областында. Ошол жерде жүрүп калдым. Через телефон аркылуу сүйлөшүп аттык. Кандай күрөшүп атат, тиги кандай бал алды. Анан эң негизгиси баягы финалга чыкканда ошол эле жогорку кеңештеги депутат агаларыбыз эми буну күлдүрүү иретинде айтып коеюн, кайра эртең Чыпалак Батырдай кылып звезда болуп кетпейин. Анан эң биринчи сурообуз: ой, куттуктайбыз, ушундай финалга чыгыптыр, бала каяктан? Мен айттым, эми бала кыргыз экен, каяктан экенин айтсам дагы тарынасыңар деп, баягы күлдүрүү иретинде айтып атам. Бул мен эмне айтып кетким келет? Ошто мисалы үчүн, Ош нарында эмне үчүн борецтер чыкпайт деген суроо көп жаралат. Ошто 100гө жакын спорт зал бар. 100гө жакын спорт зал болсо, ошонун 98и борецтердики эмес, боецтердин залы да. Нарында грек-рим күрөшү такыр эле жок. Мынакей 1-2 жыл болду ачылган. Эми ал Кудай буйрса бир 4-5 жылдан кийин результаттар боло баштайт. Өзүнүн табына келет, Өзүнүн табына келет. Мисалы үчүн Нурлан деген агай бар, ошто жакшы агай бар, профессионал агай, жана Акжол Магмуновдун тренери. Ал агайга айтсам айтат, бир аз машыккандан кийин эле балдар баягы бойго өтүп кетет дейт. Мисалы үчүн Таласта 10 зал болсо, 5-өө грек-рим, 3-өө эркин күрөш, анан 2-өө кыргыз күрөш. Анан эми мындайда эмнени тиксең жүгөрү тигип туруп, анан эгин мышкандан кийин эмне үчүн жүгөрү чыгып атат, будай эмес дегендей эле да. Эмнени тиксең ошону аласың дегендей, ошон үчүн күрөшкө көбүрөөк мамиле болсо, каралашса, ошондо ошол областтан мен ойлойм сөзсүз түрдө чыгат деп. Мисалы, Жалал Абад областы мен аябай баа берип атам. Бара келди, ушунузунан жазышпасын. Аттуу баштуу депутат агаларыбыз, бизнесмендер бардыгы чогулуп алып, жакшы зал салышып, агайларды жалдашып, профессионал агайларды алып келишип, жакшы иш кылышып атат. Келечекте Кудай буйрса Жалал Абадтан мен деген мыкты олимпийский чемпиондор чыгарына мен көзүм жетет. Анткени ынтымакта жакшы иш болуп атат. Жакшы жооп болду. Андан кийинки сурообуз мына бүгүнкү күндө биз Кыргызстан абдан эле саясатташып кеттик. Бир эле саясатчылар же депутаттар эмес, бүгүнкү күндө врачтар, мугалимдер, ошондой эле сиз арасында жүргөн спортчулар дагы бүгүн саясатка абдан кызыгышат. Биздин Кыргызстандын саясатын, тагдырын абдан терең түшүнүшөт жана ойлонушат десем болот. Вот жеке сиз өзүңүз ушул саясатка кандай, бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга кандай баа бересиз? Мен чынында эле туура айтып атасыз. Ар бир эки адамдын башы кошулса азыр саясат жөнүндө сөз болуп атат. Менин өзүмдүн жеке пикирим, эми спортчу болгондуктан баягы спорт жагынан алып кетейин. Баягы бизде мындай сөз бар: жыгылган күрөшкө тойбойт дегенчи. Утулгандар мойнуна алыш керек, утулган эч убакта чычалабаш керек. Ынтымакка келбесе, мен ойлойм Кыргызстан өнүгүп өспөйт болуш керек. Бири-бирин буттан чала бербеш керек. Утулганды да билиш керек деп ойлойм. Мен жеке пикирим. Анан эки тоо кагышса ортодо чымын өлөт болбой, карапайым эл эле кыйналат. Ошондуктан ынтымакка келип, түз саясат жүргүзсө, биздин экономикабыз бир аз алдыга жылабы деген ой пикирдемин. Мен жеке пикирим саясаттан. Ошондой, Анан дагы бир коомчулуктун пикири бар. Ошол Руслан менен Канат жеңип келген учурда спорт тармагына жеңүүчүлөргө бир өзгөчө мамиле жасалчу, аларга деген бир башкача көз караш менен карап, сый-урмат көбүрөөк эле. Ал эми бүгүнкү биздин жеңүүчүлөргө андай көңүл бурулбай жатат деген дагы сөз бар. Буга сиз кандай пикир бөлүшөсүз? Бул
шылтоо, жөнөкөй эле шылтоо. Жакшы, мен айтар элем тескерисинче бүгүнкү күндө көз караш спортко жакшы. Мамлекеттен тышкары дагы бул федерация биз дагы аябай жакшы жардам кылып атабыз. Биз балдардан бир гана талап бул талыкпаган эмгек жана режим. Спорттун ар бир өзүнүн бир немеси бар. Ошол бир режим менен болуш керек. Анан шылтоолор болсо жакшы көрсөткүч болбойт. Ошондуктан бардыгы ойдогудай кетип атат деп ойлойм. Мындан келди бүгүнкү биздин спорт өкүлдөрүнө, жеңүүчүлөргө жакшы эле көңүл бурулуп, сиз жогоруда да айтып кеттиңиз, Шаршымбек Шайлбекович дагы өз жана квартираларын берип, машиналарын берип, бир демилге болуп жатканына балдарга, мындан келди көңүл буруу жакшы экен. Андан кийин мен ойлойм, көбүнчө спортчулар бул сиз дагы мындан бир нече жыл мурда барып, андан кийин да бир топ жеңиштерге ээ болгондо, спортчулар намыс деген нерсеге абдан бекем катуу туруп, артымда бир бүтүн мамлекет, кыргыз элим, Манас атам, кийинки урпактар, мен ушул намыска жарашым керек деген нерсе толкундоо, жүрөгүнүн түпкүрүндө бир терең орун алуу, башкача сезим берет болуш керек. Анткени деген жеңип келүү, өз элиңе кайра келгенде ошол бир чоң намысты колго алып келгендей болуп сезилет. Ушул сиз спортчу катары намыс деген сөзгө кандай маани бересиз? Мунун бир себеби сиз былтыр бир жаңылып айттыңызбы, же кандай айттыңыз, таластыктардан жеңишти талашууга болбойт деген бир ураанды көтөрүп чыкканыңыз үчүн моралдык жактан да бир топ жооп берип калдыңыз окшойт. Бул эми ушул 2018 жыл менен эле кетсин, 2019 жылы сиз деген ушунчалык жооптуу кызматка да келдиңиз. Жалпы кыргыз элим, кыргыздан намыс талашпагыла, кыргыздан жеңишти талашпагыла деген ураанды чакырып турсаңыз жакшы болмок. Эми ушул жогорудагы сурообуз, намыс деген сөзгө кандай маани бересиз? Ошону айтып кетсеңиз. Чынында эле ошентип сүйлөгөндөн кийин менин күйөрмандарым экиге бөлүндү. Жана комментарий деп коет экен, ар кандай жазуулар, мен мындай жеке пикирлер, мен мындай деп айтат элем, деңиздей таза да менин күйөрмандарым бар экен, аларга тазим кылам, жана өмүр бою кызмат кылып келе берем, кубандырганга аракет кылам. Жана доңуздай тоң десем да туура болот, ушунчалык ыплас жаман сөздөр менен жазган күйөрмандарым да чыгып атат. Мен суранып кетер элем, жалпы талас элин эмес, мен критикаңардын бардыгын туура кабыл алам. Мага айтса, мен окуп мүмкүн ошого туура кабыл алат чыгармын. Мен андан көрөк баягы кыргызча же орусча жазса түшүнүшөт элем, көп сөздөрүн түшүнбөй да калып атам, башка тилде жазышып атат. Аларга айтар элем, кыргыздын тарыхын, Чыңгыз Айтматовдун китептерин, атактуу жаңылыктарды окуза пайда көбүрөөк болуш керек деп эсептейм. Англис тилин үйрөнүш керек. Жана ошондой эле намыс деп, мен намыс деп биздин элибиз, ата бабаларыбыз кан төгүп сактап келген жерибиз сатылып кетсе, мен намыстанам. Биз дагы кийинки урпактарга калтырып кетишибиз керек. Бизден, мисалы үчүн, казактарда мунай зат чыгып атат, арабтарда нефть чыгып атат. Бизден чыккан, алардан да кымбат алтынды чет мамлекетке алып кетип, ошол эле канадистер, швейцаристер колдонуп атса, мен ошондо намыстанам. Биздин кыргыздын кыздары, эжелерибиз, энелерибиз башка мамлекетке барып кара жумушка иштеп атса, мен ошого намыстанам. Кыздарда эч кандай күнөө жок, күнөөнүн баары эркектерде. Намыс деген мен ошол жерде деп ойлойм. Жана утулуп калганда намыстаныш керек, күрөшүп. Үй бүлөңдү, балаң, кыздарыңды абийири менен болсо, намызы менен болсо, ошол жерден коргошуң керек, намыстанышың керек. Мисалы үчүн 2008ден кийин 2012-2016 Олимпиадада эч кандай көрсөткүч болгон жок. Кыргыз элинде тилекке каршы, мен башка мамлекетти айтпай эле коеюн, Орто Азияны алганда Кыргызстанда эле медаль болгон жок. Ошол эле мен алыс кетпей эле коеюн, казактарда, өзбектерде 10дон ашык медаль. Бир деревняда жашап калдык. Эң өкүнүчтүүсү, күнүгө
казактар бир медалын майрамдап аткан болот, өзбектер медалын майрамдап аткан болот, тажиктер, түркмөндөр, биз только куттуктадык аларды. Мага ошол жерден аябай намызым ойгонду. Эмне себептен кыргыздарда медаль жок. Ал эмес тажиктерде бир бала алтын алды, 40 000 доллар бериптир Имамали Рахман президенти. 40-тын 20-сын сразу балдар үйүнө которосуң, 20-сын машина менен беребиз сага деп. Жалпы эсепте 20 000 доллар алды, бирок эми алар дагы даттанып, ачка условия жок, тиги бу деген жок. Бирок ийгиликке жетип атат. Мен ошондо дагы бир аз намызым ойгонду. Эми кыскачасы бир казак досум аңчылыкка чыгыптыр. Эми аңчылыкка түшүнүктүүрөөк болсун, охотага, карышкырга чыгышып, бир 3 карышкырды кубалашыптыр. Жана снегоход деп коет. Ошо снегоходдор менен кубалашып, көпкө чейин бир 20 чакырым кубалап барышып, анан карышкырлар туруп бир маалда 3кө бөлүнөт да. 3кө бөлүнөт, бирөөсү алысыраак чуркап барып, анан кайра бери карайт да, мени аткыла деген сепчи. Анан кубалап барып атышат. Чоңураак карышкыр экен. Анан калган экөөнүн атышса, ошол бери караганы эркек экен да. Берки эки ургачысын кетирип туруп, өзүнүн жанын курмандыкка чалып атат. Мынакей. Айбанаттарда да бар экен намыз. Мен ойлойм, биздин эр азаматтар намызына келип, Кыргызстанды алдыга жылдырат деп. Жакшы болду. Абдан жүрөккө тие турган намыз жөнүндө сөз айтылды. Менимче ойлойм, сиздин сөзүңүздөн кийин биздин Кыргыздын дагы мырзалары, эр жигиттери Кыргыздын улутун, энелерди сактап калыш үчүн өз жандарын аябайт го деп. Эми сөзүбүздүн аягында биздин көрүүчүлөрдүн көптөрүнөн келген кызыккан нерсе бул сиздин үй бүлөңүз, бүгүнкү жашооңуз, жеке турмушуңуз, бала чакаңыз деген сыяктуу бир жакшы суроо бар экен. Ошол боюнча кыскача көрүүчүлөрүбүзгө айтып берип кетсеңиз. Үй бүлөм 5 балам бар, өмүрлүк жарым бар. Бактылуумун деп эсептейм. Эң негизгиси үйдүн ичиндеги аура, мен өзүм оюмдагыдай ысык чайым бар. Кудайга шүгүр, алтындай болгон мени төрө өстүргөн апам бар. Атам тилекке каршы өтүп кеткен, ошол апама өмүр тилейм, ден соолук тилейм. Күнүгө сиздин амандыгыңызды тилеп турган. Күнүгө амандыгын тилейм апамдын. Бир туугандарым бар, 2 агам бар, 2 агам менен сыймыктанам. Мен үчүн алар үлгү. Ар бир, чынын айтсам, сүйлөгөндөн бери, баскан тургандан бери туурайм. Мен иним бар, иниме да акыл насаатымды айтып турам. 2 эжем бар, Кудайга шүгүр, бардыгы оюмдагыдай. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Күрөш Федерациясынын 1-чи вице-президенти Канат Бигалиев келип маек кылып берди. Берүүнү мен Үмүт Канбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.